Көпчүлүк ойлойт койго жемди эле төгүп койсо болду деп. Бирок жакшы кочкорду багуунун сыры күн сайын жасалган туура камкордукта. Азыр эртең менен койлорду жайыттан үйгө айдап келдим. Эми аларды жемин даярдайбыз. Ошо 1 мүнөт карабай койсоң каптыда жей берейин деп калышат. Эми алардын жемин даярдайбыз. Бүгүн арпага печенье менен нандын сыныктарын кошуп жатам. Мындай аралашма биздин койлорго жакшы жейт. Печенье менен нан ысырап болбойт. Кой багуу, семиртүү, жем даярдоо жана кочкорлор тууралуу видеолор кызык болсо, баракчага катталып коюңуздар. Бул жерде ушундай пайдалуу видеолорду дайыма үзгүлтүксүз тартууга аракет кылабыз. Видео жакса бирден лайк басып коюңуздар. Кочкор багуу кызыккан тааныш билишиңиздер болсо, видеону таштап койсоңуздар пайдалуу жагын алып калат деген үмүттөбүз. Бул кочкорлорго бир сырадан обзор кылып көрсөк, көрүп атканыңыздардай жебиши же бардыгы жакшы.